тууралуу биз кыскача маалымат берип койбойсузбу? Рахмат. Негизи эле бул жакшы программа экен. Марал радиону биз билебиз, алдыңкы радиолордун бири. Мага ошол радионун концепти жагат, креативдүү, аябай мындай айтканда концептуалдуу иштешет. Бул Марал радионун коллективи. Өзүм оңчу кыскача айтып кетсем, өзүм кыргыз деп күйүп жүргөн дегендей инсандардын биримин. Мисалы мен өзүмдүн ал жактагы кыргызым үчүн күйгөн мындай айтканда ойлорумду, жүрөгүмдү саясат аркылуу билдирбесем да, бирок проект жоболорум аркылуу билдирем. Мисалы буга чейин билгесиздер, көчмөн оюндары деп чыкты. Ошонун баарын тең башка ашта 2008-9 жылдан бери иштеп келип, ошол бир нече 1-2-3 кыргыз инсандар бар, ошолор менен чогуу иштеп келген. Ошонун арасында бирөөсү менмин. Биринчи оюнду баштап бергем, жандандырып дегендей. Ошондон сыңары кыргыз мамлекетинин брендинде иштеп чыкканбыз. Билесиңер, ар бир мамлекеттин өзүнүн брендтери болот. Кыргыз мамлекети буга чейин жанагындай Санта Клаус мамлекети, тилекке шакыр кез жанагындай революциянын мамлекети, эшектердин мамлекети деген сыяктуу туура эмес сөздөр көп чыккандан анан биз кой мындай болбойт деп туруп, бир топ кыргыздын специалисттери чогулуп алып туруп ошол кыргыздын брендин иштеп чыкканбыз, сунуштадык. Туризм жактан ал иштеп кетти. Анан мамлекеттик деңгээлдеги азыр брендди иштеп чыгып толугу менен бүтүрүп бергенбиз. Бирок тилекке ошол кезде премьер-министр саясатташтырып аны эмнегедир кабыл албай койду. Же өзү иштеп чыккан жок, же биздикин кабыл алган жок. Андан сыңары биз мына казак туугандардан Испания, Киев, Чечня, Афганистандардын брендтерин иштеген жумуштарына катышып, толугу менен ошол жерден мындай айтканда конкурстарына жеңип ошо келгенбиз. Ал эми азыркы учурда ошондой эле кыргыз мамлекетине байланыштуу болгон концептуалдуу бир проектлерди ишке алып жүрүп атабыз. Мисалы буга чейин 6-5 жыл мурун Кыргыз кодекси деген китеп чыгарганбыз. Биз ушундай суроо жаралган. Акыркы кезде могул Советтер Союзу кезинде кыргыз эли көптөгөн мындай айтканда өзгөрүүгө душар болду. Анткени коммунисттик идеология аябай бизге таасир этти. Ошол эле мисалы бөтөн калктардын көз караштары бизге таасир этти. Ал эми акыркы демократия биз эң эле күчтүү ушу демократия процесстери аябай өзгөрүп жатат. Себеби глобализм деген бар. Анан азырына саясатташуу деген биздин негеле ушул мурда абийирди бийик койгон жоокер калк болгон улуу кыргыз эли каганатын курган кыргыз элдери акыркы кезде мындай таанымыбыз өзгөрүп баратат да. Мындай айтканда соодагерчилик жак. Албетте бул биздин күнүмдүк турмушубуз, бирок бул соодагерчилик күнүмдүк турмуштарыбыз жүрөктү толук кабыл алып, ошондой эле жанагындай туура эмес көрүнүштөрдө болуп кетет. Азыр саясатта көрүп атасыздар, саткынчылык, мисалы абийирчиликти мындай намысты дегеле көп эле биздин аттуу баштуу инсандарыбыз акыркы орунга коюп дегендей. Биз ошону көрүптүк дагы. Кыргыз элим сыртынан мейли кыргыз болуп калган менен ички дүйнөсү аябай өзгөргөнүн көрүп туруп, ошондон кыргыз кодекси деп код жаздык. Кодекс кыргыза деп эки вариантта, ошо орус кыргыз тилинде. Илгертен кыргыз кандай, эни сайыл кыргыз доорунан келаткандай, кандай нерселер гана кыргызга таанымал, кандайда таанымал эмес дегенчи. Бул бир эле максаты, бул сырткы эмес, ички дүйнөсү сактап калуу да. Азыр да ушундай жоболор менен жүрөбүз. Мындай айтканда, Марке, сизге бир ушул жерденчи оюмдунушун кармап калайын. Анткени ушундай ар тараптуу глобалдуу маселелердин баарына өтүп атат. Ошон үчүн улам койго келип калган ойлорду убагында бере калчы. Кичине сизди кармап калбасам, карматпай кетчүлүк экенсиз. Көчмөндөр оюна байланыштуу эл арасында ушундай бир сөздөр жүргөнүн баарын мен сизге ошо учурдан пайдаланып берип калайын. 1-2 суроо кыска эле мындай кандай деп сиздин оюңуз? Сиз ошо өзүңүз айткандай ошол баштоочулардын бири болгондон кийин биринчиден максатына жетип келатабы? Экинчиден башталгыч алгачкы идеяңыздарга туура келип атабы? Үчүнчүдөн мен ушундай сөздөрдү угуп калып атам. Жөн гана бу сандан сапатка эмес, сапаттан сан көтөрүлөп деп мамлекеттердин санын көбөйтүш керек болуп атат деп, андан тышкары ушул көчмөндөр оюндары биздин түрк мамлекеттеринде болобу жанда улам кезек менен өтүп турат эле деген бир ойлор бар эле. Андай болбой атат. Андан тышкары дейт, бу жерде дагы дейт, ошо түпкү эң башындагы ошо сиздер турган идеяга төп келип атабы же бөлөк нукта кетип барат? Ушул жөнүндө бир кыска бир маалымат берип койсоңуз.
Эми биринчисинен биз башынан кичине тарыхка токтолуп кетсем, каяктан бул көчмөн оюн жаралды? Биз 2008-2009 ушул улуттук оюндарды жок, мамлекетти кантип алып чыгабыз деген ошондой идеялар бышып келаткан. Ошонун ичинде бир тармакты көрдүк, улуттук оюндар аркылуу алып чыга алсак депчи. Мисалы, казыр бир товарыбыз менен алып чыгыш бул өтө эле кыйын да. Кыргызга эмне таандык болгон эмне бар? Карап көрсөк улуттук оюндарыбыз бар экен. Эми ошону алып чыгыш үчүн бирок аны дүнүлүк масштабтагы, мындай айтканда, жаңы технология менен алып чыгыш керек экен да. Жөн эле көкбөр менен чабыштырып койгон менен канчадан бери чабыштырып келатабыз, эми ал менен мисалы Европа, Америка чыга албайт экенбиз. Ошону ойлоп туруп анан биз олимпиадалык деңгээлде бир ушундай бир мааракени өткөрүшүбүз керек. Ошонун ичинде анан көкбөрү Оодарыш болобу, Тогуз Корго болобу көрсөтсөк, анда дүнүлүк мындай айтканда масштабтагы туристтер эле эмес, көрөрмандар эле эмес, ошол эле бизнес болобу, ошол эле дүнүлүк жанагындай организациялар көңүл бурат экенин да түшүндүк дагы. Анан биз башынан эле олимпиадалык оюндардын жана FIFA футболдордун технологияларын бүт жана спорттук менеджмент, спорттук маркетинг, спорттук брендингтерин баарын тең жада калса жана франшизаларды жана сатып, мисалы биздин жылкыларыбыз Лазер жана Ахиллес деген жылкыларыбыз 100 миң доллар сатылып атпайбы? Бул деген рынок. Бирок бул тилекке каршы мындай айтканда көмүскөдө рынок болот, мындай создаваться этелик да. Биз ошонун баарын тең формировать этелик деп туруп, ошол жактан концептуалдык подход кылып туруп жасаганбыз. Башында ошол аты көчмөн деп аткандай ар бир мамлекетке көчүш керек эле да. Тилекке каршы бул жакта максатына жеткен жок. Сурашты. Мындай айтканда колун сурашты дегендей, мисалы Түркия сураган, экинчи бизге берилди. Бирок ал кездеги биздин журт башчылар эмнегедир отказ кылып берип коюшту. Анан азыр мына 3-чү оюнда уже бизде болуп атат. Менин көз карашым, эгер азыркы учурда көчмөн оюндан башка мамлекетке берсек, бул Кыргыз элине жүк болуп калат да. Анткени 2 жылда тең жанагындай бизде мына Кытайга килтеген чоң карыз эле болуп атса, анан чоң акчаны биз өтүп коротуп, бизде өткөрүш бул мындай айтканда жүк болуп калат. Бирок албетте мындай улуттук оюндарды даңазылоо жактан салым кошуп атат. Бирок эми мен дагы бир жерден байкап атам, концепциясы, технологиялар өзгөрүп баратат. Сиз туура айттыңыз, мамлекеттин саны 100дөн ашык. Мына 101-чи оюндарда 19, экинчи оюнда 62 мамлекет келген. Үчүнчүсүнө 104. Бирок санын 200 мамлекет чакырсак деле биздин оюндан аты чыкпай калышы мүмкүн. Койт 1000 мамлекет келсе аты чыкпай калышы мүмкүн. Ошол эле 20-30 мамлекет менен эле, бирок ушундай дүңгүрөтүп койсок деле болот. Бул жерде мындай айтканда маркетинг жана брендинг технологиясын колдоnuш керек эле да. Бирок тилекке каршы биз мындай айтканда эски методко кайра байкап атам, 3-чү оюнда эски методко кетип баратат да. Саны менен эле көбөйтөбүз. Ал эми мейлим 200 кишиге 200 мамлекет келсе деле бул Кыргыз мамлекет бюджетин эле жүк, ошончо тосуш керек, ошончо багыш керек, ошончо тамагын бериш керек деген айтат. Бирок Европага ошол мамлекетке жана Америкада ошол көрүнүү, таанымал болобу, ушул суроо да. Биз башынан мындай деп проектне мындай деген негизги пунктту киргизгенбиз да. Ошо башын иштеп жатканда саны көп болбосо деле, ошол 20-30 мейли 40 болсун, мейли 62 болсун жана экинчи оюндан келгенде. Бирок негизинен ошол мамлекеттердин болуп аткан чарасында оюнду Европага чыгарыш керек. Америкалыктар көрсүн. Негизги максат ошол. 100-200 мамлекет келген максат эмес. Бизде ошол француз, англичан же ошол Нью-Йорктогулар же жанагы Вашингтондогулар ошолор көрүш керек, Кытай көрүш керек, бизди Жапон, Южный Корея көрүп, анан бизге ошол жанагы жаңы бир олимпиялык оюн жаралатыптыр деген ой жаралсын. Эгер ошол ой жаралса, значит андай ошол дүнүлүк масштабтагы жана бизнес бар да. Nike, Adidas дегендер, алар анда бизге көңүл бура баштады дагы. Спорттук аренада дүйнөдө бир жаңы рынок пайда болот, жаңы мындай айтканда монстр пайда болот деп. Алар бизге кызыктар болуп тур, балким бизге сата алалы деген ой болгон да. Бизден дегени бул менден эмес, бул Кыргыз мамлекетинен. Туура айтасыз. Макет бир ушул өңүттө бир суроо берип калайын. Суроонун көптүгүнөн башым адашып атат. Ушул кармап калган суроолордун бири берейин. Сиз көчмөлөрүн айтып келатканда эми биздин дал ичинде катышып жүрбөсөк дагы угушубузга караганда мындай болгондо, бирден бир максаттардын бири көчмөндөр оюнунун. Бул дейт Кыргызстанды дүйнөгө таанытып, ошол аркылуу туризмди өнүктүрүп, бизге болгон кызыгууну пайда кылабыз деген бирмеден бир максаттардын бири болчу. Сиз туризм убагында департаменттин жетектеген киши катары, ушул тармактагы адис катары, ушу туризм багыты кандай өңүттө өзүп атат? Сиз ушуну сизге купулуңузга толуп атабы? Же болбосо бизге жанакындай эле көпчүлүк эле айткандай туризм десе элечи, көгөлгө келип кеткен кишинин санын алып коюп элечи, ошо менен эле отуруп калып атабызбы? Ушул жагында бир оюңузду бөлүшүп кетпейсизби? Башында ушул ой болгон, максат негизги. Бул көчмөн оюндары мен айтат элем 3
негизги максат бул биринчиси мамлекетти даңазалоо, алдыга чыгаруу, дүйнөлүк масштабта кыргыз мамлекетин алдыңкы өлкөлөр катары көрсөтүү. Экинчиси улуттук оюндарды чыгаруу дүйнөлүк масштабта. Ошол эле мисалы биздин көкбөрүстү карасак, Американын регбинин же футболдун эле конкурент болуп калат экен. Же ошол эле хоккей мисалы өзүнүн жана жесткость жагынанчы. Ал эми үчүнчүсү албетте ошол туристтер тартуу. Эми сразу эле биринчи экинчи оюнда мисалы ошол максатка жетиш деген кыйын. Биз деле ошондо план түзгөнбүз. Бара-бара бул мисалы Испаниянын корридасына окшоппу же башка ошондой Жапониянын сумолоруна окшоп тартат депчи. Азыркы учурда эми толук кандуу жете элек деп айта алам, бирок ал максатка баратат. Бирок эгер биз көчмөн оюндарыбызды мындан ары ошондой деңгээлде кармай алсак, ошондой маселе да бар да. Анан мен бул жерден дагы бир кошумча айтып кетет элем. Туризмден тышкары бул көчмөн оюндардын мындай айтканда көмүскө скрытый, мындай айтканда жашыруун бир максаттары бар да. Бул идеология. Биз акыркы кезде дүйнөлүк масштабта кыргыз эмнеге кайсы жеңиштерге жетти? Спорт деле албай элек, экономиканы алалык, маданиятты алалык, илим билим жагынан алалык. Баарын тармакта кайсы жерде дүйнөлүк масштабта биз жеңишке жеттик? Европаны кайерден бар дүңгүрөтүп келдик. Же Америкалыкты кайдан бар таңгалтып келдик. Ошол эле чүтүнү мисалы Жапон, Кытайларды кай жерден барып туруп, мындай айтканда оозун аштырып келдик деген ошо маселе бар да. Карап көрсөк жок экен. Кыргыз деп туруп алар таңгала турган десеңиз болбоптур. Эми революциясы менен таңгалдыргандарыбыз бар экен. Жана CNN, BBC бизди эртеден кечке көрсөтүпчү. Анан ошол жерден биз көчмөнүбүз менен, ошол оюнубуз менен биринчи, экинчи оюнда биз таңгалдырдык. Ал болду. Ал айтам да ошол жерден биз жанагы аягында гимн ырдап атканда кыргыздардын мен биринчи жолу көрдүм, 20 миң, 30 миң кыргыз отуруп ыйлагандарын көрүштүм. Ошондо мен да отуруп ыйладым. Анткени ушундай как будто биз баягы манас атабыз келип туруп биз мындай айтканда бир жоон жеңгенде болуп, же олимпиялык чемпиондору чемпионатка чыгып жеңгенде болуп ушунчалык биригүүнү байкадым. Анан ошондо биз дагы түшүндүк, көрсө бизге ушундай жеңиштер керек болчу экен да. Биз башында да ошону көздөгөнбүз да. Биз ушул өзүбүздүн дүйнөлүк масштабтагы көрсөтүү максатын жетелик деп туруп, бирок эмне эле жөнөкөй эле жанагындай саясаты менен эмес. Өзүбүздүн уникалдык эч бир элде улутта жок нерсебиз менен көрсөтөлүк деген нерсебиз менен ушу максат койгонбуз да. Ошол идеологияга байлап кетиңиз. Ошону биз идеология катары көрсөткө чыгардык. Анан байлай турган нерсе эмне? Буга чейин тилекке каршы кыргыз идеологиясы болгон эмес. Тилекке каршы мен ачыгын эле айтып кетем, экс жолорубуз же аракет кылган жок, же колдорунан келген жок да. Ошол идеологиядан керек. Мисалы сиз балаңызды тарбиялайсыз да. Сенин жете атаң же ата бабаларың улуу кишилер болгон, мындай инсан болгон, биздин жерибиз мындай болгон деп ал ошентип өсөт. Мен жөнөкөй чоң аталарым жөнөкөй эмес киши болгон деп. Анын сыңындай урун ичинде эле карасак, урун деңгээлинде анда да ошондой болот. Бизде мындай деген бабаларыбыз болгон, баланча баатыр, баланча аке болгон, тиги болгон деп туруп, ошо менен сыймыктанып келет. Ал эми улуттун деңгээлинде да болуш керек да. Улуттун деңгээлинде албетте биз мактанабыз, манас атабыз болгон же Барсбек каганыбыз болгон, тиги бу депчи. Бирок ошону системалдуу алып келген элди өзүн мисалы духун көтөрө турган нерсе бизде жок болуп атат да. Мен мисалы чет өлкөнү көп кыдырып келдим. Мисалы биздин могу СНГнын чын айтайын, Россия, казак туугандарына нарды барсам, ушундай көрүнүштөр көп көрүп атам. Кыргыз айткандан коркушат. Депортация кылып жүрөт депчи мисалы. Эми алардын жагдайын түшүнсө болот. Байкуштар баягы дворник болуп иштейт, күнүмдүк анан баягы киргиз деп койсо, депортация кылып көрөт, анан булар бурят сөрөт деп кээ бир алар түшүнсө болот. Эми ушинтип случайлар көп көрүп калдым, анан ойлонуп калдым, эмне үчүн булар кыргыз деп айткандан коркушат депчи. Көрсө булар просто мындай айтканда бытовой уровень эле самосохранение да. Ал эми ошол чечендерди көрүп калдым, дагестандарды. Я чеченец деп туруп ушунчалык турушат, наоборот кайра атылышат да. Ушундай өзүнүн улуту менен, өзүнүн баягы бабалары менен, теги менен мактанышат экен дагы, ушундай болот. А биз карабайсызбы, бир кезде бүт Азияны багындырып алган улуу эл ушундай деңгээлге түшүп калганбыз. Анан ошондо биз дагы ушундай ой келди да, азыр дагы биз ушул тегерегинде ак кыймыл деп түзгөнбүз. Ушу ак кыймылдын мүчөлөрү негизги максатыбыз. Мага ушуну кое туруңуз. Ак кыймылды кое туруңуз. Анткенчи эми жакында билет окшойбуз. Мен азыр сөзүнүн угун бир кескин бургум келип атат. Ой жүгүртүңүздүн тереңдиги, ар тараптуулугу мени кызыктырып, анан бир кеп нугун теңирден тескери деп кой жолусу 180 градуска бурайын деп атам. Эмне үчүн дебейсизби? Мен программага чакырып коногуңуз Максат Шакиев болот дегенде биринчи
мен сизди таанып алсам дагычы, мен биринчи эмне оюма түштү айтайын, болгонун ымандай сырымды айтайын. Ушул жигитти кайсы жигит деп сүрөттөсөм деп анан оюма биринчи сиз убагында бир мамлекеттик кызматта иштеп жүргөндө теледен баардык массалык маалымат каражаттарынан көрүп калдык элек. Ушундай бир начарыраак иш болуп кетти депчи. Ошол иш менен азыркы сиз сүйлөп аткан жанагы ак кыймыл, патриоттуулук, кыргыздын нугу, кыргыз, анан ошол кездеги сиз жазап иштеп жүргөн кездечи, эмне үчүн ошондой иш жүрүп кетти? Эмне үчүн ошол иш болду? Эгерде таза патриоттор болсо ошондой иштерге барат беле? Азыр сизде өкүнүү барбы ошол? Эмне үчүн эгерде өкүнүү бар болсочу, ошол мамлекеттик машина атайлап сизге окшогон сонун жигиттерди жолбосочу, атайлап сындырыштын бир жолубу деп ушундай көп суроолор бар да, ушуга кыскача токтолуп кетиңизчи. Токтолуп кетейин, ачыгын айтайын, ошол кезде мени ошол кездеги бийлик садакага чалып салган. Мындай айтканда жертва катары мени ошол кездеги мамлекеттин коррупционери катары көрсөтүшүп, мына биз коррупция менен күрөшүп атабыз. Мен айтпаган сиз айтып атасыз, туура айтып атасыз. Мен ачыгын айтам, адан эч мындай айтканда коркпойм же уялбайм. Бул коррупционер ушул күчтүү деп туруп, мен ошол кездеги мен замминистр болуп турганда мынакей ушул коррупционер кылып атат деп туруп, мени ушу көрсөтүп койушкан. Бирок азыркы жана кечээ жакында эле көргөнүбүздөй 200 000 доллар алып, же 200 000 сом алып, же 200 сом алып эмес, наоборот мени кайра бирдиктиришип, мындай айтканда постанова кылышып, эми муну айтып отурсам толтура эмес бар. Бир болбогон бир ишти алып, сен ошону туура эмес кылып койдуң деп, аябай ошол кездеги мен обработка кылып коркутушуп, анан кийин эми бул жердин алдоо системасына барып туруп, менин колдорум менен бердиртирип, ошонун баарын тең могу бизди камера тартып аткандай болуп тарттырып туруп, анан көрсөтүп дүйнө элге. Ошол кездеги ачыгын айтайын, бийлик көрсөтүп, мына ушул инсан мындай айтканда коррупциянын атасы деген сыяктуу көрсөтүп, бирок мындай айтканда күлкү жери коррупциянын аталары мен ошо коррупционер катары көрсөтүшүп, мындай айтканда элге показуха кылышкан да. Анан бирок сот өзү эле ошол башында туура эмес кылып атасың деген иштердин баарын акташты. Ал жерде эч кандай мындай айтканда менин закон мыйзам бузган болгон эмес. Анын баары тең далилденди. Бүгүнкү күндө кайсыл акыбалда? Азыркы убакытта мени тилекке каршы жанагы бирок ошол коррупция бердим деп туруп, анткени аларга керек болгон ошону калтырышты дагы. Калган баардык жана 3 ишеме иш козгошкон, экөөнү тең акташты. Бирок ошол башында ошолор менен мени алдашкан да, коркутушкан. Сен могуну туура эмес кылып атасың, эми ушу менен сен соттолосуң деп туруп, мени же ошол 5-управление МВД ошол кездеги инсандар, эми алар убакыты келет, жакында алардын сот жанында сүйлөшөбүз. Алар мени ошол жактан алдашып туруп, коркутуп кетти. Мындай айтканда бир жагынан жаштык кылдык, бир жагынан опыт болгон жок дегендей. Ошол жактан мени мындай айтканда коррупционер катары көрсөтүштү. Бирок бул жерде мындай ачыгын айтайын, булар 95 000 сом бердишти мени. Ушуну берсең бүтөт депчи. Алдашып тигинде мында булар методдор күчтүү экен эми. Жанагындай акипресске чыгарабыз, там жака прокуратурага кетип калат, минтип калат деп, анан кийин же өзүм бир партия мүчөсү болбосом, же артында турган киши болбосо. Мен ошону суроону берейин деп. Мисалы, кландын мүчөсү эмес болчумун, ошол кезде азыр деле ошондоймун. Анан ушундай кылып туруп булар көрүштү дагы идеальный жертва экен деп ойлошту да. Бирок действительно идеальный жертва болуп турмун да, карап көрсөм, же бир крышам жок. Же бир партиянын мүчөсү эмесмин. Болгон жападан жалгыз мындай айтканда ушул чоң проектлерин өткөрөйүн деп туруп келип калдым. Департаменттин директору, анан статус замминистр бар экен, как раз баягы биздин замминистрдин статусунда бар экен, тигиз бар экен, идеальный жертва деп туруп, булар мага ошо токтолуштур дагы, анан мени көрсөтүп коюшту. Коррупция менен күрөшүп атабыз деген гана ошол болду да. Ар кайсы тараптагы эл алды болду да, коррупция күрөшүп атабыз эми 200 сом алсам бир жөн. Мына 200 сом алып туруп, же жанагы 200 000 доллар дегенди алып туруп ушу менен деги бир жөн да. Булар наоборот ушул болбогон бир нерсени алып чыгып туруп, ушуну туура эмес кыл деп туруп, мындай айтканда элге показуха кылышты. Маке дагы бир суроо, кыска эле. Тиги сизде бир мамлекетке же болбосо ошол системага өкүнүү, таарыныч барбы? Же болбосо өзүңүздүн мынакай аябай сонун айтып атасыз, патриоттуулук ар бир улут үчүн, элибиз үчүнчү күйгөн. Анан ушу сизде бир аягына чейин чыкпай калгандай өкүнүү жок эми мамлекетке. Бул системага, бул бийликке, ошол кездеги бийликте мен таарынычым жок, рахматымды айтам. Мен турмушта көрбөгөн бир сабакты беришти. Тигил дүйнөгө да барып келдик, ал дүйнөнү бүт көрүп келдик, аягына чейин.
бүткөрүп, мен ойлойм бул Алла Таала мени бул мындай айтканда сабакты же бул турмуштун бул кадамдарын мындай айтканда отрезакты көрсүн деп атайын эле мага берди. Мен буга миңиртеп ыраазымын. Анан азыркы учурда эч кандай таарынчым жок, бул эми саясат экен. Саясатта ушундай жертвалар керек экен, мен берип коюшту. Бирок азыркы күндө менин максатым саясатка баруу. Биз жанагы Вот ушун суроону берейин деп аткам. Эгерде ушундай бир башыңыздардан ушундай кырдаалдын баарын өткөзгөндөн кийинчи баардык жерде айтат дейт. Саясатчы болбосоң да сени болтурат депчи. Сиз айтып аткан башыңыздан өткөндүн баардыгын саясатка аралашуу ойдо барбы? туура ошол мени болдурушту. Мындай айтканда азыр ойдо бар. Биз ошол ак кыймыл деп түзүп, биз азыр саясий жактан өзүбүздүн жоболорубузду иштеп чыктык дагы. Биздин негизги максатыбыз ушул улуттук демократтарды мындай айтканда Кыргызда жаратуу. Билесиздер, буга чейин социал-демократтар же либералдар, социалисттер бизде көп эле 28-7 жылдан бери башкарып келишти. Эми алардын албетте жакшы жактары бар, жаман жактары жок, айта албайбыз. Өзүбүздүкү жок. Эми бирок улуттук демократтар бизде жок экен. Улуттук демократ деген эмне? Бул биринчи ушул демократияны курууда улуттук кызыкчылыкты, баалуулуктарды биринчи коюу. Туура айтасыз. Башында коюу. Албетте арабыздар, мисалы сиз деле мындай айтканда патриотсуз, сиз деле улутмансыз. Кыргыз деп жүрөсүз баарыбыз эле. Кыргыз болбосок, атыбыз кыргызча же сүйлөгөн тилибиз кыргызча болмок эмес. Азыр сиз экөөбүз отуруп орусча сүйлөшмөк, же англисча сүйлөшмөкпүз да. Будан кора эметпеш керек, будан коркпош керек же буну туура эмес дебиш керек. Бул туура. Мамлекеттин аты эле Кыргыз мамлекети деп атпайбы? Республика Кыргызстан эмес. Кыргыз республикасы деп байкаңызбы? Же эгер тагыраак отурсак, Кыргыз республикасы эмес, республика Кыргыз экен даже. Тагыраак отурсакчы. Эгер мындай тагыраак отурсак, бул так кезде Кыргыз республика Кыргыз болуш керек экен. Анан бир суроо. Абдан бир жүрөктү көптөн бери өйүп келаткан маселелер бар эле, ошолордун абагына келип калды окшойт. Менде бир мындай чочуу сезими бар. İyi demeysiz Өзүңүз жана козгоп кеттиңиз, $200,000 менен жап-жаш бала генеральный прокуратурада экен. Жап-жаш бала деп айтып атышат. Мен ушул жигиттин жасаган иши аркылуу бир ой пайда болду. Бизде мамлекет кризиске баткан. Мамлекетибиз ого-өтөрдөн кризисибизди мындан арыда чыңалтып, мындан арыдагы тереңдетип үйдү дегендей ой пайда болду. Анткени мен ойлоп атам, биздин мамлекетибизде бир калың катмар пайда болду окшойт. Ичип жегичтердин. Ал ичип жегичтердин катмары жашарып баратат окшойт. Жашарганда дагы кландашып кетип баратат окшойт. Мен кечээкү бир прессадан окуп калдым. Ошол жигиттин жездеси дедиби? Чоң кызматта мамлекеттик ГКНБда иштеп жүрүп кеткен адам экен деп айтылып атат. Эми аны канчалык экенин биз текшербейбиз, бирок тегин жерден сөз чыкпаса керек, ошон үчүн ойлойм. Кыргызстандын келечеги барбы? Же болбосо мына ушуга байланыштуу жакында эле алмашкан ажообуздунчу жазап кеткен иштер жагабы көңүлүңүзгө? Жазап кеткен дегеним 6 жылдык кылган эмгеги. Же болбосо кемчиликтери жагы көппү? Же артыкчылыктары көппү? Артыкчылык болсо кайсында, кемчилик болсо кайсында? Кыргызды алдыга, Кыргызстанды, Кыргызды эмес, Кыргыз мамлекетин алдыга жылдырганга салым коштубу? Биринчиден айтам, Кыргыз мамлекетинин, Кыргыз элинин келечеги абдан чоң. Азыркы учурда биз байкап атабыз. Кудайым буйруп, мына элге жаккан ажо келди. Элге жаккан ажо келди. Сооронбай Шариповичка үмүттөр абдан чоң. Ошондой эле биздин кыймылдагы Сооронбай Шариповичти колдойт толугу менен. Азыркы жүргүзүп аткан саясатына толугу менен колдойбуз. Бул киши менен мен буга чейин 1-2 жолу жерден кездешип калгам. Абдан жөнөкөй, абдан мындай айтканда ичи кенен, ичи мындай айтканда имандуу толгон адам инсан экен. Биз толугу менен колдойбуз. Экинчисинен жанагы айтып атсыз, жогору айтып кеткен инсандын $200,000 пара алганы албетте бул коркутат, чочутат. Себеп дегенде ойлосоңуз, бул рядовой эле сотрудник, жаш жигит биринчисинен, экинчисинен өсүп келаткан, экинчисинен рядовой сотрудник болот. Эгер прокуратурада рядовой сотрудник $200,000 алып атса, анда жогору жагын айтпай эле коеюн.
канча анан ал ичинде эми ар кимси мен доо келтиргим келбейт. Албетте баягы честь мундира дегендер бар, аларда андай инсандар да бар. Бирок эгер ошондой жанагындай жигиттер көп болсо анда ойлой бериңиз, биздин анда система Кризиске баткан экенбиз. кризиске анда баттыктан бул действительно бул аябай коркутат да. Бирок азыркы ажообузга үмүтүбүз чоң, ушундан баарын тазалайт деп. Анан үчүнчү, сиз аябай олуттуу чоң суроого берип кеттиңиз, экс ажообуздун салымы кандай. Эми мен абсолютизация кылгым келбейт. Таза эле жаман же аябай эле жакшы деп айта албайм. Любой эле адамдын же любой башкаруу системасында же саясаттагы мындай айтканда кемчиликтер да болот. Ошондой эле ийгиликтер да болот да. Ийгиликтерди эми баарыбыз эле көрүп атабыз, балким мындай айтканда жакшы нерселер бар. Бирок мен өзү жактан бир кичинекей нерсе айтып кетким келет. Өкүндүргөн нерсе, мен жаман деп айтпайм, бирок өкүндүргөн нерсе кыргыздын баалуулуктары тилекке каршы ошол кезде басылып калды. Басылып калды да. Биздин мындай айтканда ички ара трайбализм же ички ара бөлүнүү аябай күчөп кетти. Бул коркутат. Анткени бизде бир булуттуу, бир түптүү мындай айтканда бир органдуу улут катары куруу мен көргөн жокмун да. Бирок албетте жакшы жеринде айтып кетишимге, ошол эле мисалы көчмөн оюндарын колдоду. Бул ошо экс ажообуз колдоду, аны алып чыкты. Ал жакшы жагын айта алам. То есть муну калыс болушубуз керек да. Бирок бир жанагындай бир гана өкүн нерсе тоже болду. Эми анын баарын мен ойлойм, калган Сөз эркиндигинде бизде өтө баалаган, мына биз азыр 4 бийликтин бир кеңсесинде коюп болуп отурабыз. 4 бийлик жолу сөз эркиндигинде өтө кысып диктатура кылып иди дегенге кошуласызбы? Ал жагын байкап аттык, ооба, сөз демократияга кызык болду, кысымдар. Эми аны саясат өзү, тарых өзү баалайт. Азыркы учурда журналисттер өздөрү эле айтып келип атышат, кысуу аябай күчтүү болуп атат деп. Мен өзүм журналист болгондон кийин ички жагынан айта албайм, бирок сыртынан байкап атабыз, ошондой кысуулар болду да. Мага азыркы ажообуздун жаккан бир жери болду. Кыргыз өзү айкөл. Азыркы ажообуз айкөлдүк болуп, акыркы 2 доосун кечирип коюптур. Бул абдан сонун нерсе. Бул абдан көч. Хан болгондон айкөл болуш керек. Өзүң элиңе кас болбош керек. Ал өзүң элиң менен соттошкон, эсептешкен же өзүң элиң менен чырдашкан бул жакшылыкка алып келбейт. Албетте сын болот элден. Сымбылды көтөрүш керек. Ошон үчүн биз ажо көтөрдүк да. Ошон үчүн хан көтөрдүк. Ошон үчүн мисалы журт башчы катары көтөрдүк. Алы мындай айтканда айкөл катары манас атабыздай мындай айтканда үстүттөн караш керек да. Анан ар ким менен соодалаш эсептешкен 6 миллион кыргыз болсо 6 миллион менен эсептешкен бул туура эмес да. Азыркы ажообуздун биз уже жагын мен абдан туура көрдүм дагы, бул айкөлдүк. Дагы бир суроо. Магар өкмөтүбүз отставкага кетти деп атабыз. Кеткенде дагы ар кандай себептердин баардыгы өзгөчө парламентте өтө катуу талкуу болду, кызуу талаш тартыштар менен. Менин өзүмдүн көз карашымда дагы эл менен жолугуп сүйлөшкөндө дагы дейт, талуу жери дейт, ушул өкмөттүн. Бардык өкмөт эмиштейбиз деп. Талуу жерлердин бири Кумтөргө бар такалып атат дейт. Кумтөрдү дейт. Эгерде дейт жалгыз ушул Кумтөр элге иштеген болсо, Кумтөр жакшы эл үчүн деп бардык жанакы канадалыктар үчүн эмес деген максат менен иштеген болсо, Кыргызстан дүркүрөп өсмөк деп. Ошону ошо сөздөр болуп атат. Кумтөрдүн анык былыктарын ачкан, анык түбүнө чейинки бул коррупциялашып кеткен механизмдердин баарынчы көрсөткөн тың Кыргыздын жигиттерин дейт, тузакка илип, түрмөгө салып, анык себебин айттырбастан дейт, ошонун баардыгын жаап жашырып атканын дейт. Кечээки парламенттик жыйында бир депутат, мен укпай калтырмын, бирок таптак Талант Мамутов деген депутат дейт, таама айтты дейт премьерге, шаштысын кетирди деп. Ушул Кумтөр аркылуу эле дейт, экологиясы канча бузулуп атканы, материалдык канча зыян келтирилип атканы, элибиздин азаматтары чыгып атса дейт, жакшы көтөрүп ушул аягына чейин чыгарып берсечи, ушунун баарына жол тосуп аткандан кийин өкмөт кеткен туурабы же туура эмес болду? Эми кыргыз айтып коет эмеспи, алтын бар жерде чыр бар депчи. Кумтөр тилекке каршы бүтпөс дастан болду бизде. Мындай айтканда жара болду, саясий да жара болду. Эми бул жерден
уже кимдики чын же кимдики калп экенин айырмалаш өтө кыйын болуп калды да. Уже 20 жылдан бери ашта бул Дастанга келатат. Мен де бул Кумтөргө кийлишкен деле эмесмин, эч качан серепчи да катары өзүм эсептебейм ал жактан. Мен бирок бир көз карашым бар. Кумтөр жөнүндө эмес, негизи ушул биздин баалы жанагындай алтын кендери боюнча же башка боюнча. Биз мамлекет жаш мамлекетпиз. Демократия эгемендүүлүккө алганыбызга 27 жыл болду да. Любой мисалы бизнести баштарда стартап керек да. Баштапкы капитал керек. Сиз эле мисалы эртең бир бизнес баштайм десеңиз, баштапкы бир 100 000 сомбу же 10 000 долларбы керек да. Эгер ал баштапкы капиталыңыз болбосо, сизге бир бизнес башташ кыйын да. Ошол сыңары Кыргыз мамлекетине бир нерсени башташ үчүн баштапкы капиталга аны бирок каяктан алабыз? Бая кредит алсак бул карыз. Ошон үчүн менин жеке көз карашым бул кендерди биз иштетишибиз керек. Мен Кумтөрдөйм. Алтын кендерди колдонушубуз керек. Эми Алла Таалам ушул бизге жерибизге бергенден кийин колдонушубуз керек. Бирок ооба сиздин жана сурооңуздун маанын түшүндүм. Анан маңызын сиз айтып атасыз, ошону туура колдонуу. Ошону мындай айтканда өзүнүн канча алтын чыкпасын туура пайдалуу колдонуп туруп, ошону биздеги экономика менен завод фабриканы куруу, жемей куруу, ошого колдонушубуз керек. Тилекке каршы мына буга чейинки экинчи революциядан кийин мисалы айтып атышат, эми мен эмес, бул депутаттар айтып атышат, бир да завод курулбаптыр дейт. Ошол да тыйынга түшсө, балким курса болмок. Анан кече дагы Мирлан Бакиров айтып калды, 100 000 тонна пошлинасыз мындай айтканда алтыны бар рудалар чыгып турат экен. 7 жылда 700 000 доллар деп, 700 000 тонна деп 8 000 тонна чыгып кеттир дейт. Мисалы Казак мамлекети же Россиядан ал бар пошлина менен чыгат да, бул да чоң акча. Анан бул жерде ошондой суроолор жаралат экен дагы, эми албетте бул чоң нерсе. Анан менин жеке оюм балким бул азыркы Кумтөр кени бизге уже мындай суроо туруп атат, керекпи деген уже суроо туруп атат да. Дагы суроондачы. Качан биз пендечиликтен, көр пендечиликтен арылабыз? Мен бийликтин жогорку эшелондогуларын айтым келип атат. Ликуанды айтышат. Мисал катары сизге айтайын. Эли сыймыктанып кетпеңиз деп. Эч кандай байлыгы жок, эч кандай жаратылыш гүлдөтүп Сингапурду эмне гана кылган мамлекетке айлантты. Мен ойлойм, мен өзүмдүн жеке оюм. Ошол жогорку эшелондогу эң бийик тепкичтеги отургандардын ичинде атуулмун деген. Мен сиз айтып аткан жана патриоттулукка шыктанган кишилер эмгиче жок экенине дагы бир жолу дагы ишенип атам. Анан ушундай бар экенине сиз көзүңүз жетеби? Же болбосо аралашып жүрөсүзбү? Мен бардыгын деп пенде катары бул дүйнөдөн дагы кетем. Мен депчи бир гана жылаңач келип жылаңач кетем. Элим эчен деп. Мынакей биз жанагыдан бери мурун кажоо жөнүндө сөз кылдык. Абдан чоң үмүт арттык элек. 6 жыл мурун абдан мына эки ажоо кетти. Ушул Кыргызстанды 6 миллион эндичи дүңгүрөтөт го. Тим эле биз артынанчы бутуна жыгылып кетпеңиз деп айтабыз го депчи. Мен эми сиз айтып аткандайчы андай деп мындай деп айткым келбейт, алып баруучу катары. Бирок мен азыр өтө мындай ойго батып калдым. Эгерде бүгүн кайра келем деп кала турган болсо, Кокустан жомок катарычы, мен ойлойм колдоп кете турган деле шансы жок. Өтө оор маселелер болуп атат да. Сиз эгер 2 саат жана айтсак, бир калыс катары айтып кетип келет. Бир туура жери мындай өткөрүп берип кетти. Революция же мындай аяна чынтырып калып калган жок. Бул жагы айтып кетиш керек. Бирок экинчи жагы албетте мен деле анын кезинде, башкаруу кезинде экономикабыздын же мамлекеттин өнүгүүсүн эч көргөн жокмун. Тилекке каршы биз рейтингтерден көп жерден аябай түшүп кеттик да. Анан эми азыр саясатчылар, серепчилер айтып атышат, тегерек аябай байышты, жанандай көп нерсе кылышты деп айтып атышат. Интернет булактарында жүрөт. Эми алардын кандай чыныгы калып экенин билбейм, бирок ошондой сөздөр жүрүп атат. Анан сиз Люкан деп кеттиңиз. Азыркы учурда мына мен азыркы жаңы ажообузга өтө чоң мындай айтканда үмүттөр бар. Биз ишенебиз, ошол үмүттөр акталат деп. Бир нерсе айтып кетерим да, мамлекеттин өнүгүүсүндө бизде бир уже жакшы кадрлык шарттар в принципе бар. Бизде мисалы кадр кризис деп атпайбы? Бирок кадр кризис дегенде кандай? Ошо 20 жылдан бери эле тегеренип эле ошол эле кишилер тегеренип жүрүп атпайбы? Вот ошолордун ичинде кадр кризистер бар.
жана сиз айтып аткан жогору жактачы. Анын астында мындай айтканда жаңы кандар ушул жетилип азыр ошо келесип атса аларды келтиртпей жатат. Же аларды жанагындай кеченки 200 000 доллар пара алганда жаштар ошентип бузуп коюп атышат да. Мисалы 90-жылдары биз кадр действительно проблема болуп сырттан алып келчүк. Азыр мына биз деле жетилдик. Мына 40-ка келип калдык. Мен азыр көптөгөн өзүм коллегаларым, тааныштарым бар. Сырттан окуп келип жанагы азыркы Гарвард эмес. Алардын өзүнүн деңгээлинде сырттан окуп келип бизди аралашып, башка мамлекетке аралаштырып, чарбачылык жагынан көрүп даяр болуп калышты да. Аларды колдонсок, мен Кыргызстанда ойлойм, бир Кореяны, Южный Кореяны карасак, бир 15-20 жылдын ичинде азыркы Кореяга жеткен да, Южный Корея. Биз деле ошо 15-20 жылда жетебиз. Балким ага чейин деле жетип калабыз. Эми ошону бирок азыркы жолубуз туура бир система түзүтүп колдонсо, мен ойлойм, азыркы мындай айтканда жаңы поколение ал кишиге Кыргыз мамлекетине кызмат кылганга даяр да. Даяр суроо. Могул аябай дагы бир көйгөйлүү маселе болуп атат. Кеткен өкмөт жаман деп айтпайын, жакшы деп айтпайын, мен угуучуга анан кийин тиги алып баруучуга таракана. Бир гана мындай эме. Ушул өкмөт иштеп атканда көпчүлүк айтышты эле. Мына сонун маркетингди түшүнгөн, менеджментти түшүнгөн, чет мамлекеттин атактуу окуу жайларын бүткөн, дасыккан, жаш, бардык жагынан иштесе иш, колундан сөз десе сөз келе турган өкмөт түзүлдү. Мынакей сонун болуп ишке кетет деп себеби эмне анда? Тилекке каршы эми бул жерден айтып коюш керек, ошол өткөн өкмөт жаштарга аябай чоң доо келтирип кетти да. Эми мындай айтканда ушул жаштарга ишенич барбы жокпу деген масала туулуп калды. Негизги эле катасы сиз айткандай сырттан окуп келгендер болду, бирок тажрыйбасы жоктор келди. Бул жерден сырттан окуп келеби же Кыргызстандын ичинен окуп бүтөбү, бирок тажрыйбалуулар менен ушул экөө айкалышкан нерсе болсо, анда результат болмок. Бул жаштар тилекеш, мен алар тааныйм. Жакшы инсандар, жакшы адамдар, балдар, жаштар действительно мындай айтканда сырттан окуп келген, бирок тажрыйбасы жоктор келди. Кеченки окуп бүтүп алып турган отуруп койсо, койт Америкадан бүтсүн, аны Кыргыздын элементарно жана Жети облусунда болбосо, биздин тоо таш устунда аралап туруп суусуна ичпесе, будан кайдан чыгат? Биз мисалы, мен деле өзүмдү айтып алсам, сырттан окуп келген, бирок биз обл администрацияларда иштедик, Кыргызстандын ичинде иштедик, облус региондордун да көрдүк да, бар келдик, Бишкекте мына борбордук министерствода иштедик да, мындай айтканда тажрыйбалар бар. Ошондо жаштарды алып келсе, балким анда результат болмок да. Рахмат, Маке. Толгон токой суроолор талкуулай турган, бирок маегибиздеги соңуна чыгып баратат окшойбуз. Мен дагы бир жолу 180 градуска бурулайын. Атуул катары ушул өзүбүздүн Кыргыздын атуулу катарычы хоббилериңизди. Эми биздин хоббибиз мындай айтканда кыска жайбай бирдеме чогултпай эметпейбиз, мындай спорт менен эле кичине өзүчө заниматься этипчи, анан негизинен эле ушул хобби Кыргыздын улутуна байланыштуу болгон, атын чыгара турган нерсе ушундай проектлерди иштеп чыгуу. Ошо менен жүрөбүз, көп деген ошо идеяларыбызды. Негизги эле ушу максатыбыз ошол эле азыркы учурда. Жаңы өкмөт келип калып сизди чакырса, кызматка барасызбы? Кызмат кылып берүүнү даярбыз. Рангына карабай жөнөкөй эле кызматкер болсо дагы Башсыз саяганга даярбыз. Мына мен ойлойм, бизде мамлекетибизде өзүнүн жеке кызыкчылыгынан, мамлекеттин кызыкчылыгын өйдө жогору койгон сизге окшогон көбүрөөк инсандар болсо, мен ойлойм мамлекетибиз алдыга жылат го. Урматтуу радио угуучулар, бизге берилген мөөнөт дагы аягына чыгып келди окшойт. Сиздер менен колубуздан келишинче сиздерге кызыктуураак болгонго аракет кылдык. Угуучуларга дагы бир жолу бүгүнкү коногубузга Максат мырзага ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Сиздер менен мен бүгүн эфирде Медет Букуев болдум. Кесиптери ар башка, келишет булар маралга. Төбөсү элге көрүнгөн, сүйлөсө сөзү төгүлгөн. Жооп беришет суроого бири-бирине берилген. Талапты туура аткарып, программаны өз алып барып, соңунда кезек тапшырат. Ал программа эстафета деп аталат. Эстафета программасын бейшемби күнү саат 15-те угуңуздар.
Деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргыздын жигиттери. 99 өнөрдүн эси бол деп, эй толук эне төрөгөн сени мени. Чокулап толдун бийиктери, чокудай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган бол менен батыр бол деп, эй чоң атабыз үйрөткөн, чоң атабыз үйрөткөн сени мени. Айкөл болот кыргыздын жигиттери, шаңшы учкан бүркүттөй бийиктеги. Ак калпагы туюлта дала тоосун, эй халкыбыз жат алдында гүлдөрү. Чоң болот толдун бийиктери, чокудай бол кыргыздын жигиттери. Өнөрдүн эси бол деп, эй толук эне төрөгөн сени мени. Айкөл болот кыргыздын жигиттери, шаңшы учкан бүркүттөй бийиктеги. Ак калпагы туюнда ала тоосун, эй алтыныш жат алдында гүлдөрү. Чокуу болот толордун бийиктери, чокудай бол кыргыздын жигиттери. Чок кармаган бол менен батыр бол деп, эй чоң атабыз үйрөткөн сени мени. Намыстуу бол кыргыздын жигиттери. Азыр 2 канал кылып атам. Төгүлгөн жамгырдын Ооруп калды деп угуп капысынан, узак болуп күндүн да батыш улам. Ойлор кечип олтурдум өмүр тилеп, жол түшсө деп ак таңдын атышынан. Ору сизден адашсын болуп алыс, жакшылыкта жадырап жолугабыз. Жарык дүйнө бардыгын эске салчу, орусаңыз тарынам
Мерим төгүп бұталамға пайғамбарым Мухаммад сен келдің жылу сүйлөп ар бир жанга жарык жолго жетеледің унутпагын мени үммөтүмдү сүннөтүңдү белек кылып кете берди Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, assalamu aleyka. Көргüm келет пайғамбарым нурдан бүткөн сүйкүмдүү жүзүңдү туба кылам күндөп түндөп орундалсын тилегени шапатыңдан берип жаратканы Естеймин ошол күндү поездде бирге барган жери жок өзүңүзгө билдирбей байлап алган улгайган жашын билем уланды сүйүү деген киргенче купеңизге каткырып күлкү менен Ildam, ildam, ildam Poyez жүрүп барат Сизге болгон сүйүүм кайра көчүп барат Ildam, ildam, ildam Poyez жүрүп барат Сизге болгон сүйүүм кайра көчүп барат Koңшулаш купедеги бейтаныш сизди күтөм чыкпайсыз түн ортосу аны мен жакшы билем айта албай саламынбы таанышпай каламынбы кара көз карындашым көрсөтчү караныңды Ildam, ildam, ildam Poyez
Mekенimizde saat 16. Марал маалыматка даяр. Саламатсыздарбы, жаңы сааттын башында жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Эрланбек Чоролу, бул чыгарылышта. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик көпчүлүк коалициясына кирген фракциялардын лидерлери менен жолугушту. Жолугушууга Жогорку кеңештин төрагасы Дастамбек Жумабеков, президенттин аппаратынын жетекчиси Мухаммедкалай Абулгазиев да катышты. Көпчүлүк коалициянын лидери Иса Өмүркулов Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында 3 фракция депутаттарынын өкмөткө ишеним көрсөтпө сунушун колдогонун билдирди. Ошондой эле ал парламент мындай чечимди өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн кабыл алганын көпчүлүк коалиция ошол эле курамдагыларындагы билдирди. Ал эми Республикада журт фракциясы көпчүлүк коалициясына кирүү ниети бар. Бул тууралуу фракция лидери Жыргалбек Турускулов билдирди. Анын айтуусунда фракция 20 апрелде отурумга чогулуп, башкаруучу коалицияга кирүү боюнча чечим кабыл алып, аны коалициянын төрагасына жиберет. Биз алдын ала сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк, көпчүлүк коалицияга кирет окшойбуз деп ойлоп турам. Биздин максат көпчүлүк коалицияны күчтөндүрүү, биргеликте жаңы өкмөттүн курамын түзүп, өлкө пайдасы үчүн иштөөнү көздөйбүз, деди Турускулов. Бүгүн көпчүлүк коалициядагы